Жараткан Алла Таала баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос, кошуналарды Алла Таалам баарыбызга насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос, кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекели дуаларынан Allahumma tahhir kalbi minen nifak ve lisani minel kadib ve ameli minel riya ve ayni minel khiyana fe inneke ta'lemu khainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Ya Allah, menin жүрөгүмдү munafıklıktan tazala deydiler. Tilimdi жалган сүйлөгөндөн tazala. Amaldarımdın bарын riyakörlükten tazala. Gözümdü kıyanat kılıdan tazala. Antkeni sen kıyanat kılan gözlerde dağı, жүрөктөгү sırlarda dağı biliçüsün degen dua. Biz dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli duasına ergeşip Allah'dan jardam suraylı. Жүрөгүбүздү, тилибизди, амалыбызды, көзүбүздү таза кармаганга. Себеп Алла Тааланын нематтары. Жараткан Алла Субханаху ва Таала өзү таза, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таза, дини таза. Таза дегенде эле жөн эле дененин мүчөсүндө кирден таза эмес. Андан дагы жаман кирлери бар. Коркунучтуу кирлери бар. Жүрөктөгү ширк, кufur деген. Эмне деген коркунучтуу кирдик булар? Пластык. Ошон үчүн иншалла бул мунафыктыктан жүрөктү Алла Субханаху ва Таала тазаласын баарыбызды. Кантип тазалайбыз? Алла Субханаху ва Таала Кур'ан берди. Пайгамбарыбыз айтты, мен силерге эки нерсени таштап кетип атам. Кур'ан Алла Тааланын китебин, жана өзүмдүн сүннөтүмдү. Kim bekem karmasa uşul ekon. Eç kaçan adaşpaydı. Eç kaçan adaşpaydı. Kur'an жүрөктөргө şifa. Kur'an rayımdуулuktu үйрөтө турган, rayımdуу жашоону үйрөткөнгө келген жолдомо. Kur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ulu kitebi. Jönөкөй kitebi эмес. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Peygamberimizdin men деген sahabalары болот. Alım bolgon, mufti bolgon, qari bolgon, faqih bolgon, xadim Peygamberimizdin көп кызматын кылган. Daima but kiyimin götörüp, but kiyimin koyup, darat alуу үчүн кумганын көтөрүп, кумганын коюп, жөнөнө турган жастыгын көтөрүп, жастыгын коюп жүргөн. Кийинки халифатчылыктар учурунда Куфага, ошол жерде дин үйрөтүү, диндин кызматын кылууга дайындалып Куфада болуп калат. Күндөрдүн биринде мында өтүп баратса, bir kişi ırdav atkan eken. Bırak ünü ukmuş eken dedi. Anan ırdav atat. Bu kişi şunda bir materyal varken başına cevap, kulağın cevap. Bu oldu. Ötküt atat. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala atat. Kaçan toğra emez, bekar sözdördü, ığır uşuna ötküt uksa, imandı adamlar cüzün yürü ötküt ettiyken. Аны кулак түшө болуп калбайт. Себеп жүрөккө кире турганчы, кулак бул прямой жолда. Эмнени уксаң, чындыкты уксаң чын кирет, Куранды уксаң Куран кирет, жалган уксаң жалган кирет. Ырды уксаң ыр кирет, жалан уксаң жала кирет. Жүрөктөрдү мусор кылбайлы. Ар нерсени угупчу. Бул эмне деди? Кулагын жаап алды. Жаап, өтүп кетет. Бирок тигини каккан жок. Урушкан жок. Не dedi? Мындай деп айтты сөздү. Ойбой, кандай чырайлуу үн dedi. Куран окутуп, окута турган болсоң, кана аттиң dedi. Кара. Ушул Куран өзү окуса, ушул үн менен. Ушул үн менен үммөткө, адамдарга Куран үйрөтсө, кана dedi кана. Биз болгону дедик элек. Сразу кагат элек. Ал анда кылган жок. Сахабалар адамдардын жөндөмдүүлүгүн динге иштеткендин жол жобо ыкмалар өтө кыйын билет эле да. Ар бир адамда жөндөмдүүлүк бар. Бүгүн чоң жаңылышта, өтө чоң трагедия. Ал кандай?
Her bir adam özünün malın canın özümdükü dep сезип алганда. Amanat ekenin, meniki emes, Allah'nıkı ekenin unutup kalgan, je bilbeyt, je nadan. Mununa İlyas rahmatullah aleyh ушундай деп айткан экен. Чоң алым өткөн. Ушул туура эмес түшүнүктөн чыгарыш үчүн мына мээнет, даваттын мээнети. Ар ким өзүнүн малын жаны меники, мен каалагандай иштетем, өзүм билем, бул туура эмес бул. Бул шайтандын пикири. Менин жаным Аллахныкы. Мага берилген мал мүлк Алла берип атат, Аллахныкы. Бул кандай буну кандай иштетишим керек, кандай жараткан буйурса, пайгамбарыбыз кандай көрсөтсө, ошондой иштетем. Ушунун аты иман. Ушунун аты ислам. Мал жанды аманат деп бил. Аманат. Демек, аманат боюнча кыямат күнү сурак. Мал жөнүндө сурайт Алла Таала. Мен сага мал мүлк бердим, кайда иштеттиң дейт. Суроо. Мен сага жан бердим, кайда иштеттиң муну? Суроо бар. Кыямат күнү 5 суроо бар. Сурайт муну Алла Таала. Муну сөзсүз сурайт. Диндин канча сөзүн уктуң, ошого канча амал кылдың? Ошо сурайт сөз. Илимге жараша амал сурайт. Ошон үчүн бул жөндөмдүүлүк биздеги. Акылыбыз болсун. Ден соолугубуз болсун. Мал мүлкүбүз болсун. Түшүнүгүбүз болсун. Ушунун бардыгы Аллахнын динине иштетилсин деди. Алла субханаху ва таала өзү көрсөткөн жолго иштетилсин деди. Тиги кандай болду? Кыскасы өтүп кетти. Охо, кандай чырайлуу үн. Ушунун үнү Куран окуганга, окутканга иштетилсе гана деди. Тигиге сөз жетти. Бу жакта амир өттү. Бирок сиз тууралуу ушундай сөз айтты. Бул барды. Барганда Абдулла ибн Масуд разыйаллаху анху бир хадис айтты. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң мыктыңар, эң жакшыңар Аллахнын китеби Кур'анды үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн деди. Эң мыктыңар ушулар деди. Окуусун дагы, түшүнүгүн дагы, чечмелөөнүсүн дагы, амалын дагы, данышмандыктарын дагы, Кур'ан-ы Каримдин сырларын дагы жөн окуу менен токтотпойт. Кур'ан жөн окуганга түшкөн эмес да. Аны жашоого алып келгенге, жашоого алып келишин аны түшүнүш керек. Чечмеленген баалы эмелерин бардыгын. Кыскасы айтканда, баягыны айтты. Ушул үн гана Куранга иштетилсе деп, бул хадисти укканда, кимден укту? Сахабадан укту. Охо, сахабадан укту. Болду деди. Отуруп, ошол күндөн тартып музыка ырын таштады дагы, Куранга түштү да. Кийин канча убакыт өттү? 70 жыл. Канча? 70 жыл. Ошондон сурап атат. Аллаху акбар. 70 жыл Куран менен алек болуп тур. Баягы ырчы. Үйрөнүп, үйрөтүп, күн сайын үйрөнүп. 70 жыл Алла Таалам товфик бериптир. Абдулла ибн Масуд разыйаллаху анху менмин деген шакирти болуптур. Менмин деген шакирти болуптур. Аллах ушунча товфик берген экен. Карачы. Демек туугандар, биз дагы үммөттүн жөндөмдүүлүгүн Аллахнын динине иштеткенге, Аллахнын динине алып келгенге аракет кылыш керек. Ар кимизде алхамдулилlah аз болсо дагы, кандай болсо дагы ар бир адамда жөндөмдүүлүк бар. Өзү жөндөмдүүлүгү жок, адам жок өзү. Алла Таалам жөндөмсүз адам жараткан эмес өзү. Ар бир салахияты бар. Ар жагынан. Ушулар жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгына иштетилсин туугандар. Аракет кылайлы эми бардык Алла Тааладан эми. Ошон үчүн иншалла буну аманат катары билейли. Мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин угуп, ошо хадиске 70 жыл амал. Канча деген адамды нурлады. Канча деген адамдын ахиретин оңдоду.
Kança деген адамға жүрегіне Алланы мұхаббатын салды, Құранның мұхаббатын салды, пайғамбардың мұхаббатын салды. Ахиретте не деген даражалар. Şu hadislerden biri hadisi kudusi, savağızın ulandısı. Bismillahirrahmanirrahim. Müslim Şerif'tin hadisi bu. Bu beyiş eğleri, cana dünya eğleri bu dünyadan tanısak bola mı? Onların belgileri var mı? Sıfatları var mı? Bolat deydi. Oşol turalı hadis eken. Uzunuraq hadis, бірақ өте манилерді өзіне қамтып алған, бізге оқымыш сабақ бере тұрған, бізге амалға шақырған, бейіштіктерден болғанға әрекет қылып, ошо дозаққа бара тұрған сыпаттардан сақтанып, өзі-өзден емес, үй-бүлемізді да ұмытпай, бір туғандарымызды да ұмытпай, елді да, үмметті да ұмытпай, айта тұрған екен. Пайғамбарымыздың бұл хадисі қиямат күнге шейінгі хадис. Пайғамбарымыздың бұл хадисі 8 миллиард адамға хадис. Азырқы жашап атқан әрбір инсанға ошо хадис бұл. Кимден? Ақылдылардың ең ақылдысы, билимдүүлөрдүн ең билимдүүсү, данышмандардың ең данышман тарабынан берилген хадис. Пайғамбарымыз бұны жөн емес, Аллах субхана ва тааlanın хадиси кудуси, манisi Алланын тарабынан берилген, тартууланган, ушуну айтуу маселесин. Аяз деген сахаба бар. Ан Ияд ибн Химаринил Мужаши'i радıyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. Iyad radıyallahu anhu sahaba aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн биринде хутбасында мындай деп айтты дейт. Кабардар, кулак салып окула. Менин Робум мага буйрук берди дейт. Силер билбеген нерсеңерди силерге үйрөтүп коеюн. Бул Алла Тааланын буйругу, пайгамбарыбыз өзү мугалим, үйрөтүүчү. Эмнени? Кулк мүнөздү дагы, ибадатты дагы, акыйданы дагы, мамилени дагы бардыгын үйрөтүүчү. Muallimun nas, adamlarga үйрөтүүчү. Adamlarga жакшылык үйрөткөнгө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу сабаптарды айткан. Аларга асмандагылар, жердегилер бардыгы истигфар кылат экен. Ким адамдарга жакшылык үйрөтсө, аларга ошо жакшылык үйрөтүүчүгө асмандагылар дагы, жердегилер дагы истигфар кылат экен, Алладан сурайт экен. Кумурскалар уясындагы, балыктар суудагы, ошолордон бери истигфар кылат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бир сыпаты ошо эле, кандай эле муаллим. Өзү айтат: "Иннама буисту ли утаммима макариман ахлак." Мен дүйнөгө келгеним өзү чырайлуу, кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн келгенмин дейт. Пайгамбарыбыз муаллим, бизге баарыбызды адамдай жашоону үйрөткөн үчүн келген. Алланы таанып, бейиштик боло тургандай сыпаттарды үйрөтүш үчүн келген. Барды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн бул жерде айтып атканы, Аллахым мага буйрук берди деп атат. Ану аллимакум ма жахилтум. Силер билбегениңерди үйрөтөйүн деп. Так? Мимма алламани йоми хада. Бүгүн Алла Таала мага ошо үйрөткөн илимден силер менен бөлүшөйүн дейт. Билимден бөлүшөйүн. Акыйкаттын илимин билбегениңерди үйрөтөйүн деп. Не дейт экен? Куллу малин нахалтуху абдан халалун. Биринчиси, Алла Таала айтат: кандай гана мал мүлк болбосун, мен бендеге бердимби, ал адал. Так. Ва инни халакту ибади хунафаа куллахум. Мен бенделеримди барын ханиф кылып жараттым. Ханиф дегени бир Алланы тааный турган, акыйкат жолдон кыйшайбай турган, напсин калоо, арамга мейил болуп, ооп кетпей турганды ханиф деп коет. Ошондой кылып жараттым. Ва иннахум ататхум шаятин фашталатхум ан динихим. Албетте шайтандар келди дагы. Аларга барып,
алардын дининен азгырып жолдон буруп салды. Ва харрамат алейхим ма ахлалту лахум. Мен адал кылган нерселерди шайтандар аларга арам деп көрсөтүп үйрөтүп койду. Ва амаратхум айюшрику би ма ла мунзил бихи султана. Жана шайтандар аларга буйрук берди. Мага ширк келтиргенге. Кудай, ана дарак, ана таш, мына пайгамбар, мына олия, мына адам, мына сөлөкөт, мына жылан, мына уй, ушу сенин кудайың деп атып, Алла Таалага ширк келтиртип, ушуга шайт. Болбосо мен аларга андай эч кандай далил чүргөн эмес элем дейт. Ва инна Аллах надара ила ахлил ард. Фамақатахум арабахум ва аджамахум илля бақая мин ахлил китаб. Алла Таала жер ээлерине назар салды дагы. Аларга өтө катуу ачыланды. Арабына дагы, араб эмесине дагы. Бирок ушу китеп ээлери, кимге китеп түшкөн? Кур'ан түшкөн. Же болбосо мурункулар өзүнүн ушу чыны китебин карманган Таврат, Забур, Инжил, ошолордон бир аз калганы дейт. Кийин Алла Таала айтып атат мындай дейт. Ва қал иннама баастук лиабталияк ва абталия бик. Эй Мухаммад, мен сени жибердим бу дүйнөгө. Сени сынаш үчүн жана сен аркылуу үммөттү сынаш үчүн. Сени сынаш үчүн жана сен аркылуу үммөттү сынаш үчүн. Алла Таала мындай кылат тугандар. Бирөөгө сыноо берсечи, ошону эле сынабайт. Ошол аркылуу бизди да сынайт. Жакшы түшүнүп алыш керек. Бирөөгө оору берди, бирөөгө кайгы берди, бирөөгө кыйынчылык берди. Ойлобоңуз, ошол эле сыноодо сиз да сыноодосуз. Сиздин оюңуз кандай? Сиздин жүрөгүңүздө каалоо кандай? Сиздин адамгерчилигиңиз кандай? Сиз кандай ага? Ошон үчүн айтат да, мусулмандын башына кайгы түшсө күлбөгүн дейт. Аны сынап атат кайгы менен Алла Таала, даражасын көтөрүп атат. Мүмкүн Алла Таала өзү билет кандай сынаган. Бирок сени да ошол эле кезде сынап атат. Сенин жүрөгүң канча таза болуп кирбеги көрүп коелучу дейт. Канчалык сенин жүрөгүңдө адамгерчи сыпат барбы же айвандык, жырткычтык барбы, ошо бир көрүп коел дейт да. Көрүп коел дейт. Алла субханаху ва таала демек бирле адам сынабайт, ал аркылуу башкалар да сынайт. Бирөөнү Алла Таала мамир жетекчи кылып койду. Аны сынап атат. Ошо аркылуу бизди сынап атат. Баш ийесиң, баш ийбейсиң. Мен бул жагынан көрүп кой. Алла субханаху ва таала сынайт. Пайгамбарыбыз Алла Таала айтып атат, мен сени жиберип атам, сени сынаш үчүн, жана сен аркылуу үммөттү сынаш үчүн. Сен аркылуу үммөт кандай? Үммөт кантип сыналат анда? Үммөт ушундай сыналат. Үммөт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген шариятын кабыл алып баш ийеби же баш ийбейби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сынаш үчүн сен Алланын динин тонун аларга жеткирдиңби, жеткирген жоксуңбу? Кандай жеткирдиң? Акысын бердиң, берген жоксуңбу деп. Ал дагы сыналат. Себеп кыямат күнү Алла Таала айтат, пайгамбарлардан дагы, элчилерден дагы, кимге жиберилсе үммөтүнөн дагы сурак алабыз дейт. Пайгамбарлардан Алла Таала сурак алат. Сурак алат. Кандай жеткирдиңер менин аманатымды? Менин буйруктарымды кандай жеткирдиңер деп. Үммөтүнөн сурак алат, силер кандай кабыл алдыңар? Кандай кабыл алдыңар силер? Мейли. Азымда ар бирине чечмелөө кайра келебиз. Общий окуп кете берейин. Ва анзалту алейка китабан ла ягсилуху ал-ма тaqra'uhu наиман ва яqdan. Алла айтат, мен сага китеп түшүрдүм дейт Кур'анды. Аны эч бир суу аны жууп жок кыла албайт. Өзгөртө албайт, бурмалай албайт, өчүрө албайт, кетире албайт, жок кыла албайт. Кур'анды Алла өз сактоосуна алып койгон да. Жоопкерчилигине алып койгон. Ким аны жок? Сен аны окуйсуң дейт. Ойго дагы, өңүндө дагы Кур'ани Каримде. Ва инна Аллах амарани ан нухаррика Курайшан. Алла мага буйрук берди. Курайшты күйгүзүүгө. Мындай деп айтканы, Курайшты жок кылууга. Иман келтирбесе, ал сөзсүз жок болуп кетет. Бактысыз болот. Факульту Робби изан яслагу раси файдауни хубзатан. Ой, о Раббым, эгерде мен мага буйрук берип атат, Курайшка сен жок кыласың, Курайш деген ан кандай? Мушриктер канчалык? Андай болсо мен башымды жарып ташталганча, мындайча айтканда,
Нан кылып салбайбы дейт. Нан кылып таштап салбайбы мени дейт. Кале Аллах субханаху ва тааля айтат: "Истахриджхум кама истахраджука." Кандай сен мекеңден кууп чыкты го, сен да аларды кууп чыгасың дейт. Бул дүйнө ушундай. Кетме келме дүйнө кезек. Вагзухум нугзика. Сен алар менен газат кыл, биз сага газатта жардам беребиз. Ва анфиq фасанунфиq алейк. Сарптагын. Алланын жолунда сарптагын, жакын арада биз да сени сага сарптап турабыз. Ва баас жейшан набас хамсата мистаху. Сен бир аскер жибер. Жамаат жибергин 5 эсе көп кылып аркасынан биз жиберебиз дейт. Алла Таала айтып атат муну. Ва катил биман атаак ман асак. Жана ким сага баш ийсе, ошо менен бирге сага тоң моюн чыккандарга каршы күрөшкүн дейт. Кале ва ахлул жанна саласатун. Алла Таала айтып атат. Бейшелери 3 түрлүү дейт. Биринчиси зу султан. Биринчиси султан ээси. Бийлик ээси. Так, мукситун адилеттүү, биринчи сыпаты. Экинчиси мутасаддик, кайрымдуу, колу ачык, сарптоочу. Муваффак, жакшылыкка тоофик берилген, жакшылык үчүн жаралып, жакшылык бул үчүн жаралган адамды айтат. Бул бир. Экинчиси ражулун рахимун ракикил калб ликулли ди курба ва муслим. Экинчиси райымдуу киши экен. Жүрөгү жумшак. Ар бир мусулманга, ар бир өзүнүн жакынына жүрөгү жумшак. Үчүнчү адам афифун мутаафифун зу аял. Таза. Өзүн дайыма таза кармаган үй бүлөлүү адам дейт. Так, эми шархына келели туугандар. Да. Ва ахлул нар хамсатун. Дозоктуктар 5 түрлүү дейт. 5 түрлүү адамдар. Мына бейишке кире турган 3 түрлүү адамдар бейишке кирет экен. Азыркылар 5 түрлүү адамы бушу хадисте дозокту. Азаифул лази ла забра лаху. Аллазина хум фикум табан. Алсыз, акылы жоктор дейт. Акылы жоктор. Ла яптагуна ахлан вала малан. Үй бүлө бала чакада кереги жок, мал мүлктө кереги жок, барын таштап койгон мыналар. Так, экинчиси ал-хаин, кыянат кылуучу. Аллази ла яхфа лаху таман. Ага ач көздүк же жашырын эмес. Ушундай кыянат кылуучу дейт. Ва индакка илля ханаху, кичинекей нерсе болсо да сөзсүз кыянат кыла турган. Так, үчүнчүсү ва ражулун ла юсбих ва ла юмси илля ва хува юхади'ук ан ахлик ва малик. Ушундай киши таң аттырса да, кечкиртсе дагы саңа кыянат кылып, жамандык кылып, сен үй бүлө бала чакаңдан болсун, мал мүлкүңдөн болсун, ушундай кылган адам. Ва закарал бахл, бухл, то есть сараңдыга, же болбосо кезип жалганчы дейт. Бешинчиси шындыйыр деп коет экен, фахаш, уятсыз сүйлөгөн адамдарда. Ар бир сүйлөсөндөр сөгүп, уяты жок, мындай жаман сөздөрдүн баардыгын кошуп сүйлөй берген, мынандай деп. Эми туугандар, ушуну Шейх Мухаммад Авама бул хадисте 3 нерсеге бөлүп тур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын миссиясы. Би'саты Мухаммадия, келүүсү, дүйнөгө келген эмне экен. Бул хадиси кудусилердин ушундай өзүнө көп маанини топтоп алган улуу хадистердин бири. Жакшы эсибизге тутуп алайлы. Андан кийин иншалла үй бүлөгө жеткирип барайлы, аны башкаларга да жеткирели. Так, буну 3кө бөлсөк болот дейт. Биринчи бөлүгү асбабул би'сати Мухаммадия. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бу дүйнөгө келүүсү, пайгамбарыбыздын шариятынын келүүсүнүн себептери. Экинчиси ахдасул би'са Мухаммадия. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул миссиясынын бул жакка келип кала турган иштери. Үчүнчүсү натаижул би'са Мухаммадия, результаты. Себеп кыла турганы результаты. Үчөөнү азыр ушу 3 хадисте 3 бөлүккө берип айтабыз дейт. Так. Ар биrini өзүнчө айтабыз. Биринчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бу дүйнөгө жиберилип келгени шайтандардан адамдарды куткаруу үчүн келген.
Bunu aytıp koyot mындай дейт. İnkazun nas min aydi şayatin ellezina ihtatafu kuluban nas ve aqaidahum ve amaluha an fitratiha el-hanafiyye فأحدثت فيهم الجنف بعد الحنف. Birincisi uşul tuğanlar, şeytanlar adam balasını bu dünyada ne kılıp aldı? Kulle kılıp aldı. Şeytan özünün balası kılıp aldı, özünün dostu kılıp aldı. Özümen tübölüktü bara turgan, dosoko bara turgan şerik kılıp aldı. Peygamberimizin bu dünyaya gelgen negizgi maksatı sebebi uşul, oşolordan adamlardı kutkarıp çıkarış gerek de. Anqayaqta bilemiz hakikatin. Allah Kur'an'da aytып berdi. Peygamberimiz çeşmelep düşündürüp berdi bunun bardığın. Mına Müslim Şerif'in hadisinde. Demek şeytan adamlardan jüröktörün, işenimlerin jönle tartıp algan deyt da. Tartıp algan. İhtatafu degen julup algan deyt. Alардын jüröktön kuluban nas ve aqaid işenimlerin bardığın jüröktön tartıp algan. Tak, alardı negizgi insan jaralgan maksatından burup salgan. Ve amaluha an fitratiha deyt. Hanafiye al tüz jolga jaralıngan ele. Adam bala barыбыз ошо төрөлгөнүбүздө, эненин ичинен чыкканыбызда, пайгамбарыбыз айткан, "Kullu mawlud yulat alal fitra." Кандай гана перзент болбосун, эненин ичинен чыкканда, ал фитратта, мындайча айтканда, түз, туура, так, адамдай болуп жашай турган, Аллахын ошо ааламдын жаратуучусу, кожоюну бир гана, жалгыз, шериги жок деп, ошондой ишенимде, ошондой түзүлүштө жаралып келген. А бирок кийин буну эмне кылды? Şeytan akırın özüne tartып al. De keyin alarga ne kıldı? Tuğra joldan adaşı jolga alıp kelip turup, şeytan özüne şeriktеш kıldı bu. Peygamberimizin jiberilgeni, peygamberimizin şariatının dünyaya gelüsünün missiya, maksatı uşul, şeytandın kolundan adamlardı kutkarıp çıkarıp kaluu. Adamlardı kutkarıp. Oşun için aytılınat. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam adam zatты kutkaruu üçün gelgen. Peygamberimiz kim ne üçün geliptir? Adam zatты kutkaruu üçün gelgen tuğanlar. Adam zatты bütkül dünyadan bardık adam zatты. Kıyamet günge çeyin gele turgan insanın barın Peygamberimizin gelüsü uşunday ulu maksatta tuğanlar kutkaruu üçün gelgen. Спасение человечества. Mına missiyası. Пророческая миссия мына. Спасение человечества. Ушуну жакшы түшүнүп алыңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмне үчүн келди бу дүйнөгө? Не максатта келди бу дүйнөгө? Бүткүл адамзатты куткаруу үчүн. Эмнеден? Шайтандын азгырыгынан. Шайтандын азгырыгынан. Куткаруу үчүн келди. Дүйнөнүн бактысыздыгынан. Уалыңыз. Tübölüktü ahiretin şermendechiliginden, korduğundan kutkaruu üçün geldi bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Biriyle elge emes, biriyle Arapqa emes, biriyle doğruğa emes. Bütkül adamzat kıyamet günge çeyin gele turgan insan. Allah aytdı, "Kul ya yuhannas, inni Rasulullah ileykum cemi'a." Aytıp koy dedi. Allah ayttir otat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yuhannas, ey adamlardan var. Murunku peygamberler ya kavmi, ey meni kavmum dep kelgen. Musa peygamber özünün kavmuna gelgen. Kavm. Özünün elinele. Çektelgen elinele. İbrahim peygamber, Şuayb peygamber, İshak peygamber, Yusuf peygamber bardığı çektelgen elinele gelgen. Oşun için bir uçurda bir kança peygamberler de gelip kalgan uçur bolgan. Sizin territoriyanız qanday? Mınal jer. Narkısı başka peygamber qarayt. Narkısı başka peygamber qarayt. İbrahim peygamber, Lut peygamber bir uçurda gelgen peygamberler. Musa peygamber, Harun peygamber bir uçurda gelgen peygamberler. Şuayb peygamber kaynatası bir uçurda gelgen peygamberler. Bir uçurda kança degen peygamber bolot ele. Peygamberimizin özgöçölüğü peygamberimiz birinciden bir kavmga gelgen emes. Бүткүл адамзатка gelgen. Екіншіден Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам келгенде қошо башқа пайғамбар болған емес. Жалғыз. Қиямат күнге чейин мурунку пайғамбарлардың уақытысы шектелген эле. Пайғамбарыбыздыкы қиямат күнге чейин.
Демек жакшы биринчи ушул азыр хадистен чыга турган нерсе ушул. Демек ал пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл адам затты эки дүйнөнүн бактысыздыгынан куткаруу үчүн келди. Кантип куткарат? Шайтандын колунан чыгарыш керек. Шайтандын ишени менен, бузукулугунан, азгырыгынан, ушунун бардыгынан чыгарыш керек. Мына ушу биринчи себеби ушул болду. Ханаф деп, мына Ханафия деп айтып атканы, бул не десе имам Рагиб Исфахани рахматуллахи алейх муфрадатында айткан, "Хуа майл ани далала илал истиқама." Адашудан түз жолго түшкөндү, мына ушул Ханафия деп коет ушуну. Мына жердеги Ханафия деп айтып атканы, кеп мына ушул жерде. Айтып атпайбы? Алла Таала "Ва инни халакту ибади хунафа." Хунафа деген ушул. Мен ол адашудан түз жолго ооп, то есть түз жолго ушул жерде туруш үчүн, ошон үчүн мен жараткам, ошондой себептен жараткам. Так. Алла субхана ва таала бенделерин түз туура жолго өзү жараткан. Бирок шайтандар келип не кылды? Түз туура жолдон адашууга аларды кайрып салды. Ушуну жанаф деп коет экен арабча. Толугу менен кылып туруп, бүткүл ааламдын робусу, кожоюну, жаратуучусу Алла Тааладан башкага сыйынганга салып салды да. Ташка, жаныбарларга, жылдыздарга, тоого, ар балакеттерге алып барып, бирөө асманга сыйынып атат, бирөө күнгө сыйынып атат, бирөө жылдыздарга сыйынып атат, бирөө шамалга сыйынып атат, бирөө отко сыйынып атат. Дүйнөдө отко сыйынгандар канча көп? Мен бир курт туган менен жолугуп калдым Москвада. Исламды жакшы көрөт экен да. Бирок тандай элекмин дейт азыр. Себеп бир анчамчасы туганы христиан экен, анчамчасы от парасы экен. Булар түбү Ирактан келген экен, Турцияга, кийин Грузиядан, анан Москвага келип калган экен. Анан сүйлөшүп, мен киши чайлашып отурсаң, адамгерчиликтүү, мындай жакшы адам экен. Бирок азыр ушу изденип атам дейт, суроолорум көп дейт. Анан макул деп гостиницада отуруп, кичине чай пай неме кылып, сүйлөшүп, анча достошуп, жакындашып, колдон келишинче Иса пайгамбар боюнча, Мариям эне боюнча, отпарастык боюнча, жана башка боюнча исламдын баалыктарын эми колдон келсе түшүндүргөнгө аракет кылдык. Ошол кеп айтып атып мындай деди да, Иракта бизде ошо күрттөрдөн бир топ бар дейт, ошол жердечи. Алар болсо ошо күнгө сыйынат дейт да. Бирок сөздөрү кадимкидей эле мына диний сөздөрдөй. Фарс тилине жакыныраак намаз деп жана башкалар. Күн чыгып атканда ошол жерде сажда кылат экен. Күнгө сыйынат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан да. Күн чыгып атканда намаз окубагыла. Чак түштө күн батып атканда 3 убакта тыйып салынган. Күн чыгып атканда намаз окубагыла дейт. Кээ бир риваятта келсе шайтан кошо чыгат экен, мага сыйынып койсоңар депчи. Кеп мына. Кыскасы айтканда бул шайтандын кылыгы жаратуучудан жаралганга бура берип, ар жакка кайрый берип, акыры өзүнө сыйынтырып койгонго чейин алып барып койду да. Пайгамбарыбыздын миссиясы экен, ушу шайтандын ушу азгырыгынан туура жолго алып чыгуу. Да. Дини этикаттар бул жакта турсун, барып, мал мүлктү сарптаганга да ушуга чейин айнышты. Алла Таала адал кылган нерсени булар арам кылышты. Болсо Алла субхана ва таала бенделерине шариаттын туура жолу менен ээлик кылганга мүмкүнчүлүк берген эле. Шайтандар эмне кылды? Меккедеги мушриктер болсо мына төөгө тийбей келе. Эмне? Мынаны жесе болбойт, буга тийсе болбойт, обусыйчы бул Кудай. Алла Таала адал болуп берип койгон, бул каяктан Кудай сага? Ширк келтирип. Ушундай Алла субхана ва таала адал кылган нерсени арам. Караңыздар, эч кимдин акысы жок бир нерсени адал кылуу, арам кылуу. Бул билип коюңуз, жакшы түшүнүп коюңуз, адалды Алла кылат. Арамды Алла кылат. Адал арамды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланын уруксаты менен кылат. Башка эч ким акысы жок бир нерсени адал кылганга, арам кылганга.
Hadисте риваяттар келет, Алла Таала кайсы нерсени адал кылса, кыямат күнгө чейин адал ал. Кайсы нерсени арам кылса, кыямат күнгө чейин арам. Алла адал кылганды эч ким арам кыла албайт, Алла арам кылганды эч ким адал кыла албайт. Бул чечилген нерсе. Биздики эмес, биздин жаратуучу чечкен. Бизге өмүр берип аткан чечкен. Ошон үчүн Алла Таала мына жерде айтып аткан: "Куллу малин нахалтуху абдан халалун." Мен кандай гана бендеме мал мүлк бербейин, ал халал дейт, негизи адалдык. Эми кайсы нерсени Алла Таала арам кылган болсо, болду, ал бөлөк нерсе. Бенделерим өзү негизги берген нерсем калыс арам эле. Арамдык аерде жок эле. Кийин шайтан буларга ар кандай таасирлетип жеткирип анан арам кылды дейт. Эми ушул жерде хадистин башталышында шайтандардын таасири, азгырыгын таасирин эң биринчи айтып атат: "Ва амаратхум аюшрику би." Шайтандын эң чоң таасири ушу ширк экен да. Алла Таала буну хадиси кудусийде айтып атат. Шайтан ушундай аларды азгырып, таасирлеп, келип, эмнеге жеткирди? Мага ширк келтиргенге жеткирди. Болбосо мен ал нерсеге мага ширк эч кандай далил чүргөн эмес элем дейт. Малам уназзил бихи султана. Бул жерде катуу эскертүү болуп атат. Мушриктерге катуу жемелөө жана акылы кемдерге баяндоо. Кантип далили жок нерсеге силер сыйынасыңар. Аны жаратуучу Алла. Далили жок нерсе кантип сыйынасыңар силер? Өзүң сыйынып ал, кандай Кудан? Чөтөңө салып алып кетип калдың. Сумкаңа салып алып чыгып, мен унутуп калдым деп. Кудайын унутуп калыптыр. Каякта ажатканага кирген унутуп калган. Бир жер койгон экен деп чыгып. Аны эч ким албайт анан. Кайра өрттөп берет, кайра да жасап алат. Ушул кантип Кудай болсун деп. Ар кандай жок туугандар. Бирөө бут жасап сатат экен да. Кудай деп койду экен. Кудайыңам сатып бересиңби? Сатып берем деп. Тоба. Алла акылды, Алла Таала ушу берген акылын албасын да. Мындай маселе көп. Мына жерде караганда. Алла Таала мынаке мушриктердин акылдарын айыптап ушундай деп айтып атат. Кандай туура эмес нерсеге алар буйрулуп келгендеринчи. Алла Субхана ва Таала мушриктерге өттө нааразы болгондорун ошол жерде айтып келип атат. Арабы болсун, ажамы болсун, булардын бардыгына ушундай кылгандан нааразы. Бирок ким китепти карманган болсо, Кур'анды карманган болсо, бул бөлөк нерсе. Кыскасы айтканда, ишрак ва куфр билла ва иттиба лишаятин ва зайгун фил акаид ва инхраф фил мафахим хатта дахала фи тасарруфати малия ва ма хайванатихим ва бахаимихим мактун илахи ва сухтун раббани дейт. Угуп алыңыз. Аллага ширк келтирүү, капырлык кылуу, шайтан аркасынан ээрчүү, ишенимдерде ошол кыйшаюу, мели түшүнүктөрдө ооп, мал мүлккө да хайван жаныбарларына чейин ушуларды туура эмес нерсенин кирүүсүнүн бардыгы бул жараткандын нааразычылыгы. Алла Тааланын чоң нааразычылыгы. Эми ушунда кудайлык таанышмандыктын талабы эмне болду десе, ошо Алла Тааланын ушундай нааразычылыгынан эми аларды ошо караңгылыктан жарыкка алып чыгып, ыраазычылыгына алып келүү, Алланын райымдуулугуна алып келүү маселеси турат дейт. Себеп Алла Субханаху ва Тааланын райымдуулугу ачуусун басат. Ачуусунан өтөт. Алла ширктен наразы, капырлыктан наразы, шайтанга достошкондон наразы, зулумдан наразы, кан төгүүдөн наразы, бузукулуктан наразы Алла Субханаху ва Таала. Ушунун бардыгы шайтандын азгыруусу менен. Караңгылыкка тыгып койгон, эч нерсени көрбөйт, урган бойдон жасаган. Ушундан чыгарыш үчүн Алла Тааланын китебинин жарыктыгы керек. Алла Тааланын китебинин жарыктыгы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү келген нурлуу жол алып келген, ошого чыгаруу керек дейт. Экинчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам ушул адамдарга ушундай азыр. Шайтандар неме кылып койгон да, таасир берип койгон да, азгырыпчы. Ар нерсеге сыйынтырып. Пайгамбарыбыз эми ошолорду адамзатка райымдуулук кылып, аларды алып чыгыш үчүн келди дейт да. Кыямат күнгө чейин Алланын наразычылыгынан сактап калыш үчүн, Алланын ачуусунан сактап калыш үчүн,
алардын акыйдаларын оңдоп, түшүнүктөрүн оңдоп, көрөгөч мындай туура жолго салып аларды мамилелерде, жашоодо туура пикирге, туура акылдуулукка салыш үчүн мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген. Ушунун баардыгы эмнеге негизделет десе, асмандан келген жолдомолорго. Каяктан келген? Асмандан келген жолдомолорго. Кануну самави. Асмандан келген бул жолдомолор. Китабы Раббани, Кудайлык китеп, Аллахы Куран, бул Аллахнын китеби. Алхамдулилlah, бизде бар, жок эмес. Китебибиз бар тугандар. Карай турган, окуй турган, жол таба турган, бузукулукту оңдой турган, тазалана турган, бөлүнгөн, жарылган токтотуп, ынтымак боло турган бизде китебибиз бар. Аллах Куранда айтып койгон: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu." Ай, силер баарыңар биригип Куранды бекем кармагыла, бөлүнүп жарылбагыла. Эгер талашып кетсеңер бир маселе боюнча, туугандар, анда силер Аллахнын элчисинин өкүмүнө кайткыла. Талашып кетсеңер, ким туура кандай токто, Аллахнын китебине, пайгамбардын сүннөтүнө кайтайлычы, кайсы туура эмес. Кайсы туура эмес. Шариаты түбөлүктүү, дайыма бекем. Ошон үчүн айтып атат Аллах субханаху ва таала: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, иннама баастук лиябталияк ва абталия бик. Иптила ал-фитна ал-имтихан вал-ихтибар." Мындайча айтканда, ушунун баары сөздүн мааниси бир: мен сени сынаш үчүн, жана сен аркылуу үммөттү сынаш үчүн. Имам Навави рахматуллаху алейхи айтат мындай дейт: сени сынаш үчүн дегеним Алла Тааланын пайгамбарыбызга айтып атканы. Бул мен сага буйрук бердим эле. Таблигы рисала. Ушул өкүмдөрдү жеткириш үчүн ошого турдуңбу же турган жоксуңбу? Алланын жолунда чыныгы күрөшүш үчүн жөнөттүм эле. Күрөштүңбү, күрөшкөн жоксуңбу? Алланын жолунда сабырдуулукка чыдадыңбы, чыдаган жоксуңбу? Пайгамбарыбыз Алла Таала ушундай сын айткан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Ашаддун нас балаан ал-анбия. Адамдардан эң катуу Алла Таала сынаганы пайгамбарлар болот экен. Эң катуу сыноого кабылгандар, эң катуу сыноого учрагандар кимдер экен? Пайгамбарыбыз айтып атат буну. Пайгамбарлар болот дейт. Биздин башыбыздын үстүнө түшкөн сыноо эмес да алар да. Кандай болбосун? Андан кийин суммал амсал фал амсал, кийин пайгамбарларга жакын болсо ошого жарашана сыноо келе берет экен. Бирок сыноо жакшы түшүнөйлү. Бул сыноо адамды аркага тартыш үчүн эмес, алдыга өстүрүш үчүн. Адамды жыгытыш үчүн эмес, тургузуш үчүн, бекемдеш үчүн. Шайтанга туруктуулук бере турган, сыратыл мустаким бейиштин жолуна бекемдей турган, Алла өзүнө жакындата турган, тазалап, даражасын бийик кыла турган, буну канча деген данышмандыгы бар. Алла субханаху ва таала Айюб ас-Сабир, Сайдина Айюб алейхиссалам, Айюб пайгамбар сабырды айып деп коет. Кандай сынаган аны? Муса алейхиссалам, Ибрахим пайгамбарды отко ыргытылды, отко. Кандай сыналды Ибрахим пайгамбарды? Мынакей Ибрахим алейхиссалам кандай? Меймандос, өтө жумшак, өзү жалгыз бир үммөт. Кандай сынады? Балаңы музда деди. Аллаху акбар. Эми төрөлгөн бала жакшы көргөн, ташта тияка, бас бияка. Ойбо, каякта таштаттырды? Меккеге алып келип. Учуру келип калды, чоңоюп калды, эми баны музда деди. Андан мурда токточу, сени бир сурады. Отко кыргытып атат, адамзаттын баардыгы карап отурат. Кандай сын? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, пайгамбарлардын Нух алейхиссалам канча 950 жыл сыноодо. Biz 5 yıl, 10 yıl, 3 yıl, 4 yıl ne mi? Ayıp Peygamber 18 yıl organ. Denese işte adamlar жақындабай қалған. Жақындабай қалған. Yahya Aleyhisselam'da aralap koydu mu? Cöğüttür. Aralap koydu mu? İsa Peygamber'di öldürüyoruz deyip ne kıldı? Qanday деген жала oldu İsa Peygamber'ga. Peygamber bol olsa. Kitap düşkönler. Maryam ene özge ne деген sınolar başından öttü. Maryam ene öz aytты ғой şu. Unutulup kalsam şu жақшырақ эле.
тирүүнөн бар болгондон жок болгонум жакшыраак эле. Сеп Алла Таала кудурети менен жаратты. Иса пайгамбарга кандай каршы чыкты? Акыры барып аны өлтүрөдү. Алла Таала көтөрүп кетти аны. Распятие, эчтеде распятие болгон эмес ал. Башка бирөөнү эле өлтүрүп алып асып коюп. Кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга кезекке келели, пайгамбарыбыз айтат: Алланын жолунда мага канча ыза жетти, бирөөнө да андай ыза жеткен эмес дейт. Алланын жолунда мен канчалык кыйынчылыкты көтөрдүм, бирөө да кандай көтөргөн эмес дейт. Эң жакындарынан катуу тарткан да. Алла Таала айтып атат мынакей. Мен сени жибердим, сени сынаш үчүн деп атат. Не деп атат мынакей? Иннама баастук, мен сени жибергенимдин максаты лияпталияк, сени сынаш үчүн. Аллаху акбар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө чоң курбанчылыкты Алла Таалам берип туруп, эң чоң даражаны берди да. Себеп курбанчылыкка жараша даража экен да. Сыноого жараша даража экен. Пайгамбарлар эң сыноонун катуусун өткөндөн кийин, албетте сөз эң даражаны улуусу ошолор болот да. Мирач качан болгон? Таифтан кийин болгон. Мирач качан болгон? Таиф. Таифта билесиз пайгамбарыбыз эмне кылышты? Эми эмне үчүн андан мурда болгон жок? Башка учурда болгон жок. Именно Таифтан келгенден кийин болду. Таифка барган качан барган? Пайгамбарыбыздын эки канаты болгон. Хадиче энебиз, Абу Талиб. Ушу экөө жөн эле түркүгө эле кандай деген жардам, кандай деген пайгамбарыбыздын динин таркаткан жардам берди эле. Экөө тең өлдү да. Бир жылда өлдү. Пайгамбарыбыз кайгы жылы деп жарыя кылды. Амул хузн дейт. Ошо жылдычы өтө кайгыга баткан жыл. Ошондой абалда Таифка барган. Таифта кандай кылды муну? Бирок Алла Таала ошо Таифтан кийин коем чоң курбанчылык болду, чоң белекти тартуулайын деп Миражга алып чыкты буну. Мираж деген ал. Эмне деген керемет ал. Мейли. Бул жактан башка жакка өтүп кетпейли. Кыскасы айтканда, пайгамбарыбыз Алла Таалам сынайым, мен сени жибергенимдин максаты сынаш үчүн, сени сынаш үчүн дейт. Эмне десе айткен? Алла берген аманатты жеткирдиңби, канчалык жеткирдиң? Жалган, шайтан, мунафык душмандар менен жихад кылдыңбы, канчалык кылдың? Алланын жолунда канча сабыр кылдың? Ушуну сынаш үчүн дейт. Эми, андан кийинкиси. Ва абталия бика ман арсалтук илейхим. Экинчиси, мен сени жибергенимдин максаты сени кимге жиберсем, ошолорду сынаш үчүн сен менен. То есть пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга келди. Демек бүткүл ааламдагы инсандарды Алла Таала, анын арасында мен да сиз дагы бар, эркек аял барыбыз бар. Барыбызды Алла Таалам сынап атат пайгамбарыбыз аркылуу. Пайгамбарыбызды карап жашайбы, жашабайбы? Пайгамбарыбызды сүйөбү, сүйбөйбү? Айтканын аткарабы, аткарбайбы? Бергенин алып албайбы? Тыйгандан тыйлабы, тыйылбайбы? Пайгамбардын сүннөтүн аткарабы же өзү каалагандайбы? Ошонун жолунда жашайбы, жашабайбы? Мына, мен да ошо сыноодо экенмин, сиз да ошондо сыноо. Ар бирибиз. فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته وما يتخلف ويتعبد بالعداوة والكفر وما ينافق. Сынога ерден десе, ким иманын ачыктап, ихластуу болобу, баш ийүүдө, же болбосо артта калып, душмандыкта, кафырлыкта күчөйүп, же мунафык болобу? Мусулман болосунбу, же кафыр болосунбу, же мунафык болосунбу? Бакара сүрөсүндө да ушу үчөөнү конкретно айтат. Мусулман сыпатын, кафырдын сыпатын эң көп мунафыктыкын айтат. Мунафык эң страшный экен да бул. Себеп дегенде сырты мусулман, тилинде иман, жүрөгүндө кафырлык да. Коркунучтуусу бул. Алла субхана ва таала бул сыноону бергени, ошо ачык айкын болсун. Алла Таала өзүчө бенделеринче Аллаху акбар, эмне нерсе кылса ошого азаптайт. Кыла элек нерсеге Алла Таала азаптабайт дейт. Алла субхана ва таала кыла элек нерсеге азаптабайт туганда. Арам нерсе кылган ошого. Ва анзалту алейка китабан ла ягсилухул ма. Мен сага китеп түшүрдүм Кур'анды, суу аны жуя албайт дейт.
Bunun manisi кандай? Ушундай китеп бекем, түбөлүктүү, дайым сакталган, орундалган, эч өчүрө албайт, эч ким жок кыла албайт деген. Инна нахну наззална дикра ва инна лаху лахафизун. Биз Кур'анды түшүрдүк, буну биз өзүбүз сактайбыз деп койгон Алла Таала. Ошон үчүн коркпо мусулман. Бүткүл дүйнөдө канча деген Кур'анды жок кылууга аракет болгон. Эмне деген акчалар сарпталган. Эмне деген жалган, аралаштырып, бурмаланган нерселер чапталган. Бирок алхамдулилlah, адамдын жүрөгүндө көкүрөктөн канча өчүрөсүн? Лаухул махфуздан кандай өчүрөсүн? Миллион мутаватир мынаке. 14 кылымдан бери миллиард адам жаттады го Кур'анды. Алла Таала айтып атат, сен буну окуйсуң. Ойга да уйкуда да. Ол маанисин караңыз эмне деп атат анан. Биз түшүрдүк Кур'анды, аны сактайбыз өзүбүз. Эч ким буну өзгөртө албайт, алмаштыра албайт, бурмалай албайт, ашыра албайт, кемите албайт. Bunun için la yugayyar ve la yubaddal ve la yuzad fihi ve la yanqusu minhu. Bir tamga koşa albayt Kur'an'a. Bir tamga. Söz tiyakta tursun, tamga koşa albayt. Bir tamgasını ala albaysın. Söz tiyakta tursun. Tamgasını ala albaysın da koşa albaysın da. Hiç kim bunu özgürtü albayt. Burmanay albayt hiç kim. Allah özün saktosunu algan. Allahu akbar. Bu Kur'an-ı Kerim ulu Allah'ın kitabının özgöçölügü. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an arkılı Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga kolduğu görsetip. Ne de atat? Jattaganga, düşüngönge, amal kılganga öte jеңил деп atat. Kur'an'ı jattaganga da jеңил. Düşüngönge da jеңил, amal kılganga da jеңил. Просто biz şeytandan azgırgınan çıkaylı, oşunda jеңил. Болса шайтандын азгырыгы менен бизге оор түйүлө берет. Алла Таала Кур'анда айткан: "Ва лакад яссарнал Кур'ана лидзикри фахал мин муддакир." Биз Кур'анды зикир үчүн өтө жеңил кылып койгонбуз. Кандай зикири? Окуганга, жаттаганга, амал кылганга жеңил кылып койгонбуз. Фахал мин муддакир, насаат кабыл алуучу өзү барбы? Айтат, Алланын насаатын кабыл кылуучу барбы дейт. Кур'анды биз кандай жеңил кылганбыз дейт. Kur'an Allah öz aytıdı. Ve laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Çındığında şek gümensiz biz Kur'an'ды жеңил kılıp koyganbız. Jattaganga da жеңил, okuganga da жеңил, düşüngenge da жеңил, amal kılganga da жеңил. Nasihat kabul aluvchi ele var, oşonu aytkıla deydi. Allah Taala Peygamberimiz aytıyor, "Taqra'uhu naiman ve yaqdan." Uktap da, oyga da, öňüňde da okuy beresin bunu deýen. Бұл деген мындай да, субханалла, бүгінгі күндечі Таурат, Забур, Инжилдин оригинал нұсқасында бір дағы адам жаттаған киши жоқ. Bir адам жоқ. Құран жаттаған қанша киши бар екен? Миллиард, миллион емес. Bir мамлекетте 5-6 миллион бар. Bir мамлекет, Египетте 4-5 миллион қары жөнле бар. Қары. Башынан аяча мындай жаттағаны ғой толтыраны. Baştan ayet tağan. Türkiye'de kança, Sudan'da, oy, Pakistan, Bangladeş, India, bul jağı kança mı alacak? Bul jağı Afganistan, Orta Asya, bizim Kırgızistan'da ele kança, bizim Bişkek'te ele kança. Uğuldarla emez, kızlar. Kança degen karılar, Kur'an jattağan. Bu tamaşa emez de 600 bet. Allah Taalam жеңил kılıp koygan, oşun üçün üçünçe jattap atışады. Allah оор кылганда жаттай албайт эле. Эсине тутуусун жеңил кылып койгон. Kur'an. Allah'ın ulu kitabı. Allah'ın ulu kitabı. Ketip dальше. Ne deyt emdan? Allahu akbar. Allah Taala Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dı Kur'an menen bekemdegen. Buyruk berdi. Oşa Kurayş özüңdүн уруңан баштап даватты башта. Özüңdүн үй бүлөңдөн баштап чакыр дават. Бүткүл адамзатка бирок баштаган ошол жерден баштайсың деп. Эгерде кабыл кылбаса, алар бактысыз болот. Алар жок болуп кетишет алар. Алар жок болуп кетишет. Ана сен эч кыжалат болбо алардын коркутуусуларынан жана башкасынан. Сеп Алла Тааланын жардамы анык. Алла Тааланын жардамына эч ким каршы чыга албайт. Жана билип кой, учурда кичине сыноо, жагымсыз, туура эмес абал болушу мүмкүн. Бирок жыйынтык ийгилик
таквалардыкы болуп чыга берет баары бир. Ол акибату лил муттакин. Акибет иштердин аягычы, результат таквалардыкы болот. Баары бир таквалардыкы. Алла. Сен аларды чыгар, кандай силерди чыгарган алар? Сени чыгарган Меккеден. Кантип бул Алланын сүннөтү дейт. Вал акибату хасана даиман ва абадан лил муттакин. Чырайлуу акибет дайыма Кудайдан корккон таза ошонун тарабында чечилет. Баары бир. Ошонун тарабында чечилет. Алар менен газат кылгын деди. Угзухум нугзика. Биз сага жардам беребиз газат кылган деди. Кандай кылып туруп? Алла субханаху өзү айтат, караңыз Куранда. Ва ма рамайта ид рамайта валакин Аллаха рама. Сен атканыңда аткан жоксуң дейт, бирок Алла атты дейт. Алла атты дейт алар кандай. Так, саулqi fi qulubil ladina kafar ru'b. Жакын арада кафирлардын жүрөгүнө сүр салып коебуз, сени сүрүңдү салып коебуз, коркот алар. О, бир айлык аралыктан эле. Ва ма ya'lamu junuda rabbika illa hu. Алла Тааланын аскерлерин өзүнөн башка эч ким билбейт канча көп. Бир чиркей эле сизди жүдөтүп коет. Бир чиркей элеч сизди жүдөтүп коет. Бир жук колорадский эле сизди жүдөтүп коет. Жөнү жүдөтүп коет. Бир чебирткелер эле, жөн эле кумурска эле жүдөтүп коет сизди. Алла Тааланын эмне деген аскерлери. Айтылат мына Намрут боюнча келгенде. Чиркейлер чыкканда казынадан күндүн нуру чыкпай өтпөй калган дейт. Күн канча чоң, ушуну тосуп кое турган барбы? Болгондо да ушунда бир аксак чирке мурунан киргенге го. Кытыштырып жеп мейсин. Башына урса болбойт. Урса киши сакайып калат. Тек койсо кайра баштайт. Кайра каты урат. Анан өзү болбой, эми сени ур дейт. Так. Кайра сакайып болбойт. Ага уже жетпей алат, бир тапичка менен сок дейт. Болбойт. Ага да ошону эми жок, таяк менен чап. Мынандай кылып жок кылган. Кор кылып, өзүнө сажда кылдырат эле булчу. Ана роббукум ана деп ошо Намрут айтканда. Ана ухи ва умит деп Намрут айтканда. Фираун деди, ана роббукум ана, мен силердин улуу робуңармын деп. Намрут айтканда, мен тирилтем, мен өлтүрөм деп. Ибрахим пайгамбар айтып атат, мен Алла Таалам өлүм дагы берет, жашоо дагы берет, аны мен деле кылам деп атпайбы? Токточу андай болсо бул. Чото Ибрахим пайгамбар караса, буну мейс иштебейт экен. Ошон үчүн айтты да. Буга мен башкача нерсени айтып берейин деди. Так, мен робум күндү чыгыштан чыгарат, сен батыштан чыгарчы деди. Фабухиталлади кафар. Ошол жерде капыр өчтү да. Анан экөөнүн кандай карама каршысы. Ибрахим пайгамбар жаш балада. Намрут эмне деген бийликке, эмне деген күчкө ээ. Акыры не болду? Мынакей туугандар, Алла Тааланын аскерлерин чеги жок. 5 эсе көбөйтүп беребиз дейт. Андан кийин Алла субханаху ва таала айтат: Мухаммад, сарпта. Биз сага сарптайбыз. Алла Таала айткан: "Анфиq ябна Адам, унфиq алейк." Адам баласы, сарптагыла. Силерге да биз сарптайбыз дейт. Кара. Кандай оңой соода. Ойлобоңуз да, сиз калып кетесиз депчи, жок. Канчалык берешен болсоңуз, ошончолук сизге Алла Таалам берешендик кылат. Канчалык сиз жомарттык кылсаңыз, ошончо Алла Таалам сизге жомарттык кылат. Алла хадиси кудусиде өзү айткан: "Адам баласы сарптай бергин, биз сага сарптай беребиз" дейт. Биз сага сарптай беребиз дейт. Бардыгына сарпташ боюнча. Мына жерде кыскасы сабакты ала турган болсок, туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бу дүйнөгө келген максатын баяндай турган болсок, пайгамбарыбыздын сыноосу жана үммөтүнүн сыноосу экен. Бир. Экинчиси, Кур'ани Каримдин түбөлүктүү болуусу, шариятыбыз түбөлүктүү болуусу. Үчүнчү, Алла Таалага Курайшты дават кылуу, Алла Тааланын жардамы менен. Төртүнчүсү, жан дүйнөңүздү дагы, мал дүйнөңүздү дагы Алланын жолуна сарптоо жүрөлү. Ошончо иншалла малыбызды дагы, жаныбызды дагы Алланын динине, Алланын жолуна, Алла Тааланын динин жайылтууга сарптагандан үлүш алайлы. Аз болсо дагы. Себеп дегенде мал да биздики эмес, жан да биздики эмес. Экөө тең Алла Тааланыкы, аманат бизде. Эми бейиштиктерге келиңиз. Үчүнчүсү,
Бұл нурлуу миссиянын натыйжасы кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башында айтып кеткендей, шайтандын азгыруусунан чыгаруу дедик го. Кайсылар нерсе кылып баш керек экени үчүнчүсү мына болуп атат, туугандар. Натыйжа кандай болот эми? Ушуга айтып атат мындай дейт. Бул жерде эки түрлүү болот. Бейиштик, тозоктук. Бейиш уйдатлил муттакин, баарыбыз билебиз, такваларга даярдалган да булчу. Демек, хум атба русул аматан ва атба хаза наби саллаллаху алейхи ва саллям хасатан, ким пайгамбарларга ээрчисе эле, өзгөчө Мухаммад алейхиссаламга ээрчисе азыркы заманда төптүз бейиштик бул. Төптүз бейиштик. Пайгамбарыбызга ким ээрчибесе, жүз үйүрсө, айтканына жолуна түшпөсө, ал дозоктук ал. Ал дозоктук. Уйдатлил кафирин, кафирларга дозок даярдалган. Эми бейиштиктердин үч түрүн айтып атат. Биринчиси зу султан, муксит, мутасаддик, муаффак. Султан деп Алла Таалам бийлик берген кишини айтат. Жана аны Алла Таалам өзүнүн орун басары кылган. Эмне десе, өкүмдөрдү жүргүзүүдө, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууда. Мынакей. Демек, бадыша жараткан Алла Тааланын райымдуулугунун көлөкөсү деп коет бу дүйнөдө. Ас-султан зиллуллах фил ард. Ман ахана султан Аллахи фил ард аханахуллах. Алла Таала бу эмне биз деп коет? Султан бадыша Алланын көлөкөсү деп коет. Ким Алла субханаху ва таала демек султанды эгерде кордосо, Алла аны кордойт дейт. Ошон үчүн сөз бар. Султан сөөгү кордолбойт, билип кой. Кандай болгон чакта дагы султан сөөгү. Жөндөн жөн эмес, Алланын назары менен султан болот, бадыша болот, ажо болот. Этиятташ керек. Ал эгер туура эмес кылса, өзү жооп берет кыямат күнү. Сен бул жакта туура эмес кылганыңа сен жооп бересиң буга. Бирок адилеттүү султан. Алла мына азыр хадиси кудуси айтат. Зу султан муксит, эң биринчиси мына. Бейишке кирүүчү адилеттүү султан экен. Ушунун акысы экен да. Бейишке кирүүчү муксит. Пайгамбарыбыз айткан, 7 түрлүү киши кыямат күнү Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн, же болбосо Алла Тааланын райымынын көлөкөсүнөн жай алат. Ошо 7-өнүн бирөөсү ал-имамун адил, адилеттүү жетекчи. Мына жерде бирок султандын өзү айтылып атат. Бул бадышага гана айтылат, хаким, өкүмдарга айтылат. Валлаху Аллаху азза ва жал амра раия деп элдин ишин колуна берип койгон да. Ушуну султан деп айтат. Элдин ишин колуна берип койгон. Ва жаалаху халифатан анху, Алла Таала өзүнүн орун басары кылган. Алланын орун басары султан. Султан Алла Тааланын орун басары. Эмне десе, фи танфизи ахкамихи фихим амран ва нахян, Алланын өкүмдөрү бар. Буйурган өкүмдөр бар. Кылгыла, тыйган өкүмдөр бар. Кылбагыла деп, сактангыла деп. Ошол өкүмдөрдү жүргүзүүдө орун басар. Орун басар. Фастажаба лизалик ва хаза хуа. Мына ушу кабыл алган ошон үчүн кет. Экинчиси муксит деп, адилеттүү деп атат. Бул адилеттүүлүкчү Алла түшүргөн Кур'ани Карим менен гана болот, ушуну билип коюң. Алла түшүргөн Кур'ан менен гана адилеттүүлүк орнойт. Алла түшүргөн Кур'ан менен вала ятахаккакул адл илля бил хукми бима анзалаллах. Алла түшүргөн менен гана ошого өкүм бергенде адилеттүүлүк орнойт. Алла Таала өзү адилеттүү. Адилеттүүлүккө буйрат, адилеттүүлүктү жакшы көрөт, адилеттүүлүктү колдойт. Эми эмне деп атат бул жерде? Адилеттүүлүк Алла түшүргөн Кур'ан менен гана орнолот. Үчүнчү, султандын үчүнчүсү мутасаддик. Мутасаддик деген мындай. Ал элине колу ачык жоомарт экен. Садака кылуучу деп айтылган менен. Ла ястасиру аля раиятиги бид-дунья аллати та'тиhi. Аны жөн элик кылып дүйнө менен өзү кармап калбайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай башкарды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Байтул малда бюджетинде bir түнгө дагы bir
монета алтын калтырбайт эле. Кажети барларды издеп атып берет эле. Кажети муктаждарды издеп атып берет эле. Калып калар, алып калбайт эле да. Ошон үчүн Алла Таала кайра бере берет эле. Алып калбайт эле. Пайгамбарыбыз өзү ач эле, элди ток кармайт эле. Умар разыйаллаху анхунун ордунда кандай болду? Ушундай байлык келди, перстерден, румдардан. Алтын монеталар үйүлүп кетти кырман болуп. Аркы бети көрүлбөй турган. Бирок Хазирет Умар разыйаллаху анху өзүнүн жашоосунун тартибин өзгөрткөн жок. Зайыттыгынчы. Пайгамбарыбыз кандай жашаса, кудды ошол жол менен эле. Кийимин өзгөрткөн жок. Турак жайын өзгөрткөн жок. Тамак ашын өзгөрткөн жок. Өзгөрткөн жок. Болмаса өтө эле бай болуп кетти. Да, адилеттүүлүк демек, андан кийин инфак деп коет экен, мынакей, сактап калбай. Муаффак деп коет экен. Жакшылыкка тоофик берилген. Султан адилеттүү, берешен, жакшылыкка тоофик берилген. Ва литахбиби шариатилла иля кулубин нас. Алла Тааланын шариатын адамдардын жүрөктөрүнө сүйкүмдүү кылган. Бу качан болот дейт? Качан болот бу? Качан Алла Тааланын буйругу менен аткарган болсо бардыгы. Кээ бирлер айткан экен, инсан юссира лил хайр ва юссира лахил хайр. Ага жакшылык жеңил, жакшылык буга жеңил дейт. Муаффак деп коет экен бул. Ушу садака берүүчү жоомарттык менен жакшылыкка тоофик берилген бул сыпат негизги биринчи эки сыпаттын ушул жардамчысы эле, кооздоочусу эле дейт. Бул бейишке кире турган Пайгамбарыбыз айтып атканын биринчи адам ушул. Бейишке кире турган. Адилеттүү султан, кол ачык султан. Үчүнчүсү жакшылыкты жакшы көргөн, Алланын шариятын адамдарга сүйкүмдүү кылган, тоофик берилген дейт. Экинчиси ким экен? Экинчиси мындай. Раджулун рахимун ракикул калб ликулли зи курба ва муслим. Бул дегени мындай. Райымдуу киши экен да, жүрөгү жумшак. Бул деген субханалла, тахмилу сахибуха ала ирадати кулли хайр лил ибад. Райымдуу деген не өзү? Рахма деген сөз мындай экен. Бенделерге бардык жакшылыкты каалаган киши экен. Адамдарга жакшылыктарды, бардык адамдарды бөлбөйт экен да. Бардыгына мусулман эмес, дос, душман, чоң, кичине, жагат, жакпайт жок. Барына жакшылык каалаган адамды райымдуу деп коет экен. Арабтарда рахма деп ушундай айтат экен. Рахма деген сыфатун. Мынакей. Сыфатун. Тахмилу сахибаха ала ирадати кулли хайр лил ибад. Бенделердин бардыгына эгерде ошол жакшылыкка күчү жетсе, аны аткарат. Жетпесе, жүрөгүнөн ошого каалайт жана дуа кылат дейт. Мына. Ушуну райымдуу киши деп коет экен. Колунан келсе ошо жакшылык кылганга аткарат экен. Бирок колунан келбеген да нерсе бар да. Мен бардыгына жакшылык каалайм, но колумдан келбейт бунун курсагын тойгозгонго, бунун ишин бүтүргөнгө. Андай болбосо эмне экен? Жүрөк жакшылык каалап дуа кылат экен муну. Жамандык каалабайт экен да бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген хадиси бар. Ал-халqu kulluhum ayalullah. Махлуктардын бардыгы Алла Тааланын, Алла субханаху ва тааланын өзгөчө аял. Ва хаббухум иналлах анфахум ли аяли. Алардын эң сүйкүмдөрү Алла Таалага, алардын өз үй бүлөсүнө пайдалуурагы. Мындай деген Алла Тааланын үй бүлөсү жок. Бирок бизге тамсил менен бир түшүндүрүп берип атат. Сиздин үй бүлөңүз бар да. Макулбу? Мен үй бүлөңүзгө жакшылык кылсам, сиз мени жакшы көрөсүз да. Мен үй бүлөңүзгө жамандык кылсам, сиз мени жаман көрөсүз. Махлуктун бардыгы Алла субханаху ва таалага ошундай. Алланын махлугун жакшы көрсөк, Алла бизди жакшы көрөт экен. Алланын махлугун биз жамандык кылсак, Алла бизди жаман көрөт экен да. Түшүнүп болдуңбу? Мынакей туугандар. Ошону мисал менен караңыз. Ар бирибиздин үй бүлөбүз бар. Любой адам буга кичине мээси бар, бир аз да көп мээнин кереги жок. Ал түшүнөт. Ошону биз бала чакасына, үй бүлөсүнө жакшылык кылсак, кандай жүрөгү рахаттанат? Кандай разы болот ал бизден? Жамандык кылсаңчы?
кандай бизди жек көрөт, кандай бизди жаман көрөт, кандай кыйналат. Махлуктун бардыгы Алла субхана ва тааланыкы. Ракыйкы калп деп атканы бул сыддикиндердин сыпаты, жүрөгү жумшактык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруп калды. Ооруп калганда намазга өткөнгө ким өтөт маселе болуп калды. Пайгамбар өзү өтө ала турган деңгээлде маселе. Анан пайгамбарыбыз айтты. Айшенин өзүнөн риваят бар. Буйрук бергиле, Абу Бакырга айтып койгула, өтсүн намазга үммөткө деди. Ошондо Айшенин өзү айтты: "Я Расулалла, сиз билесиз, мен атамдын жүрөгү жумшак. Сиздин ордуңузга турганда сизди эстеп, ыйлап намаз өтө албай калат" деди да. Жүрөгү жумшак анан. Өтө албай калат деди. Абу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силер дагы Юсуп пайгамбардын баягы ар нерсени айткан аялдарга окшош. Айтканды аткара бергиле. Эмне кыласыңар силер анда? Алла Таала өзү жардам берет" деп. Анан Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху өткөн. Бирок ушу өтөрдө бул Айшене өзү ушу сөздү айткан эле. Раджулун ракиқун иза қама мақамак лам ястати ан юсалли бин-нас. Бул жумшак жүрөк, жумшак киши сиздин жайыңызга тура турган болсо, адамдарга намаз окуп бере албай калат дегенде. Хайин лайин өтө жумшак деген сөз. Демек беришке кирүүчү киши ким экен туугандар? Раджулун рахим. Рахим деп не дедик? Бардык адамзатка жакшылык каалаган. Так. Куллу хайр лин-нас, адамдардын баарына. Жана жумшак, мүнөзү чырайлуу, мүнөзү жумшак мүнөз. Үчүнчүсү ким экен? Бейишке кире турган үчүнчүсү афифун мутааффифун зу аял. Аллаху акбар. Афиф дегени өзүнчө өзүнүн кажетин башка бирөөгө айтпай таза кармаганда, намысын таза кармаган. Ачка муктаж болсо деле деп жо. Жо болбосо жаман ушундай аягы суюктук ишке барган эмес. Майлыбы? Этеги жаман жерден айрылып калган деп коет. Андайга эч кадам таштаган эмес. Уяттуу жерге неме кылган эмес. Афиф өзүн таза кармаган да. Благородный адам да булчу. Мутааффиф өзүн таза кармаган адам. Үчүнчүсү ушу экен да. Болгондо да үй бүлөлүү дейт. Не дейт? Үй бүлөлүү дейт. Ушул жерге карап туруңуз, эмне деп айтыптыр? Мындай дейт. Берешен экен өзү. Өзүн кооз кармап, мисалы, сабырдуулук. Кажети бар, муктаждыкка, так, курсак ачка, ошондой болсо дагы сабырдуулуктун ушул ачуулугуна чыдаган кишини айтат экен да. Билгизбейт дейт, көрсөтпөйт дейт да. Өзүнүн кажетин башкаларга айтпайт экен да. Муктаждын башкаларга айтпайт экен да. Ушуга бир ырсап бар мындай деген. Вастагни ма агнака роббука бил гина ва иза тусибка хасасатун фатахаммали. Алла Таала сизге канчалык байлык берсе, ошого каниет кылып жашаңыз. Канчалык эле берип атсачы, ошого каниет кылып жашаңыз. Качан сизге ачарчылык жетсе, жокчулук жетсе, кыйынчылык жетсе, анда көтөрүмдүү болуңуз дейт да. Экинчиси фатажаммали, өзүңүздү чырайлуу алыңыз дейт. Буну мааниси мындай дептир да. Өзгөчө үй бүлөлүү адамга кыйынчылык келсе сабыр кылыштык башкача. Ал сабыр өзү менен нафсинин ортосунда. Бул бир. Экинчиси, үй бүлөсү сабыр кылышы мүмкүн эмес. Өзү сабыр кыла алат. Бирок кыйынчылык келгенде үй бүлөсү сабыр кыла албайт. Мейли аялы сабыр кылды дейли. Бала чакасы сабыр кыла албай алат. Ачкачылыктачы, жокчулукта. Анан булар эмне дейт? Ар кандай сөз айтканда, ошолордун сөзүнө дагы чыдаган адам экен да. Башка нерсени айтпай, жаман нерсени айтпай дейт. Мусабир дейт. Алардын талап кылганына дагы ушул өзүнүн ушу бала чакасына дагы неме кылдырбай, алдырбай, аялына да алдырбай, аларга бир сабырдуу, көтөрүмдүү. Ушул адам түп-түз бейишке кирет экен. Түз бейишке кирүүчүлөр мынакей, пайгамбарыбыз айтып аткан. Вакыт болуп калды дейм, а? Дозокко кире тургандар кийин айтайлы эми, а? Настроение түшүп калбасын. Кудайым сактасын. Да. Узунураак хадис экен. Мына бу дозокко кире турган 5 түрлүү кишини, ошолордон Алла Таала мына баарыбызга демек машалла ким кандай жетекчи болсо, я Алла Таала адилеттүү, берешен болсун, а? Экинчиси мына алхамдулилlah, баарыбызды жумшак жүрөктүү кылсын, баарыбызды Алла Таалам таза кылсын. Амин, амин. Вакыт барбы? Менин суроом мындай, так.
Мен жаңы эле бизнес баштаганмын. Анам тапканым өзүмдөн артпай атат. Ата энем болсо, кой балам, ташта ушул ишиңди деп, андан көрө Москвага барып иштеп кел деп жатышат. Мени Москвага баргым келбейт. Эмне кылсам болот? Окуум да бар, өзүм 23 жаштамын. Караңыз, ата энеңиз менен кеңешип көрүңүз эми. Эгерде жүрөк тартпаса, барбай эле койгон жакшы. Азыр Кыргызстанда деле жакшы иштесеңиз болот. Просто кече да өткөнкү сабакта дагы айттык, мына Кореяга барып келгенде, мээнеткеч калк экен. Эгерде биз ошондой мээнет кыла турган болсокчу, алхамдулилля биз алардан жакшы жашайбыз. Алардын мээнетин жарымын эле кылсакчы, алардан өтүп кетебиз. Жарымды кылсак, толук кылбай эле койлу, кичине эле кылайлы. Жөн эле өтүп кетебиз алар. Кудайга шүгүр, алхамдулилля. Бирок өзүңүздүн мамлекетиңизде ырыскы табылганы, дагы бир айтайын, бул бактылуулугуңуздун белгисинин бирөөсү. Ошон үчүн тиякта болбой табы, Кыргызстанда эле мээнет кылыңыз мынакей. Бир заводдо 2 бала болуп иштейбиз. Шаарга продукт кылганы чыкканда жолдо чиркөө адамдары бизге алма, салфетка, маска жана башка буюмдарды берет. Биз ал буюмдарды албай башка мусулман эместерге берип коебуз. Динде бул иштин өкүмү кандай? Бергенде жок албайм дебеңиз, какпаңыз. Алып башкага берип коюңуз. Туура эле ал. Эгерде чочко арак болсо, анда албайсың. Түшүнүктүбү? Эгер мындай нерсе болсо, өзүнүн динине тиешелүү нерсе болсо, анда алып башкага да берип коюң. Так, мен жаш кезимде эркек киши жок дегенде 3 сүрө билиш керек деп уккан болчумун. Ушул канчалык деңгээлде чын? Мен азыр 28 жаштамын. Ушул жашка чейин 25 сүрө жаттаптырмын. Бирок намаз окубай, Куран карабай жүрө берсең, Курандын тамгасын да алыстап жаттаган сүрөлөрдү дагы унутуп калат экенсиң. Так, жаттаган сүрөлөрдү унутуп калсаң, өкүмү кандай болот? Сиз биринчиден туура айтасыз. Пайгамбарыбыз айткан, бул Курани Карим, бул сизге бир ыр сабы эмес, бир жаттап коюп, өмүр бою окуй бере турган андай эмес ал. Кетип калат сизден. Качып кетип калат. Төө качкандай. Жөнөкөй мындай жапай төө качканда кандай качат ал? Ошондой ноктосунан качкандай качып кетип калат дейт. Чындап эле. Ошон үчүн экинчиден Куран жаттап туруп унуткан чоң күнөө деген пайгамбарыбыз. Так, экинчиси, Кореяда адам менен учурашканда баш ийип учурашуу керек. Кээ бир байкелер башты ийип бир гана Аллахка баш ийүү керек деп айтышкан болчу. Ошондо Кореяда учурашууда башты ийип учурашууга болобу же болбойбу? Жок, болот так. Баш ийүү сөздүктө мына эле. Шариятта баш ийүү ол Алла Таалага моюн сунуу, буйругун аткаруу деген. Зекет бергенде эле башты мындай кылбай эле берсең деле зекет ошо деле баш ийүү болот. Ороза кармап алып мындай кылбасаң деле ошо деле баш ийүү болот. Түшүнөсүңөрбү? Бул баш ийүү деген бөлөк нерсе. Бирок ал жерде чындап эле кореялар ушу сыйлап баш ийеткен, бул жакшы эле. Бизде баягы жүгүнгөн маселеси бар. Урп адатыбызда. Ошол рүкүгө окшоп кетпеш керек да. Рүкүгө. Рүкүгө окшоп кетпесин. Кичине мисалы ушул өзүн мындай моюн сунуп, келдим, мындай айтканда иншалла бир жакшы бир неме да болчу. Баш ийүү нерсе. Үйүңүзгө кут болуп келген мисалы келин жүгүнтүрүп коет го. Кореяларда деле ошондой баш ийит неме болот экен, мындай алып кайра-кайрачы. Бул эч нерсе эмес. Бул сый урмат көрсөткөн экен да. Кээ бир жерде да колдорун көкүрөккө коюп коет. Кээ бир жерде эки колун коюп коет көкүрөгүнө. Кош келипсиздер, косур. Кээ бир жерде ордунан тура калат. Ар жерде урп адаты бар, ал сый үчүн да. Албетте, саждага окшоп калбасын, рүкүгө окшоп калбасын. Сажда рүкүгө окшоп болсо эле, калгандар нормально эле. Мисалы үчүн, өзүнүн 1-2 баласы болуп туруп, балдар үйдөн бала багып алса болобу, жана сообу кандай? Бала багып алган сообу өтө улуу. Албетте, махрам маселелери болуп калат. Эгерде уул алсаңыз да, кыз алсаңыз дагы, ошо сүт эмизүү маселени мурунку сабактарда айтканбыз, ошону эске алып коюш керек. Атак багып алган жакшы. Сизге так. Хамбали мазхабында носкиге мас тартса болот деп уктум. Ушул туурабы? Бизде тартса болобу? Жок, бизде болбойт. Ханафи мазхабта носкиге мас тартса болбойт тугандар. Ооба башка мазхабтарда бар, алар өздөрүндө боло берет. Биз көп кабаттуу үйдө турабыз.
Азан айтыш абзалбы же комат менен окуй берсек болобу? Жок. Ичинде азан айтып коюңуздар. Эгерде сыртында мечит болуп азан айтса, ал жетиштүү эле болот. Эгерде мына азан Түштүк Кореяга окшоп сыртында мечитте азан жок, жерде комнатанын ичинде эле окуп эле азан айтып, комат окуп айта бересиздер да. Окуй бересиздер. Менде өтө жаман ойлор көп келет. Өзүм 5 убакыт намаз окуймун. Ошол ойлор канткенде жок болот. Бир жакшы амалды айтыңызчы. Өзүңүздү жакшы ойго, жакшы амалга алек кыла бериңиз. Жаман ой кээде келет, келбей койбойт. Аны түрткөнгө аракет кылбай эле коюңуз. Анан көрөк, анын ордуна жакшыны эле ойлой бериң, жакшы эле ойлой бериң. Намазга келгенде, Алланын алдында турамын деген сезимдичи топтогонго аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз айткан, силер намаз окуганда коштошуу намазын окугула деген. Салата муадди. Коштошуу намазы. Кандай деген? Өлүмдү эстеп намаз окусаңар, ар кандай ой келе бербейт деген да. Ар кандай ой келе бербейт. Убакыт болуп калды, караке. Все. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.